Бүгін біз қаралып жатқан маселе халқынды жашоо сапатына түздөн түз тиешеси бар жана көз каранды да. Анан халктын орчундуу бөлүгүнүн массалык спорт, дене тарбия менен электенүүсү минималдуу көрсөткүчү катары жалпы жарандардын 15% чени каралап деп дүйнөлүк саламат сактоо уюму аныкталган. Анан башкача айтканда, эгер Кыргызстанда ошол эле көрсөткүчү 15%дан алектенсе, анда бар деп айтса боло берет. Биздин Кыргызстанда бүгүнкү күнгө ошону нак салыштырма кандай экен? Канча пайызга деп айта алабыз да? Массалык спорт жагынанчы. Массалык спорт боюнча где-то bir 15%га биздики жете элек. Где-то bir 10%га жакындап калды да. Ушуну аракет кылыш керек да. 15ге чейин хотя бы биз аракет кылып атабыз. Ушул массалык спорт боюнча азыр биз 2-3 долбоорду даярдап, бир долбоорду ишке ашырдык. Бул мектеп лигасы долбоору. Бул жерде республика боюнча 2,5 миңден ашык мектептерден командалар чогулуп, бул жерде футбол, волейбол, жеңил атлетика, шахмат боюнча ушул именно окуучулар арасында массалык кылып киргизип атабыз. Бул 2 жылдан бери иштеп келатат. Быйыл буйруса 2,5 миңден ашык мектептер катышып, жакшы жыйынтык болот деген ойдобуз да. Ошондой эле ушул эле биздин балдар өспүрүмдөр спорт мектеби арасында дагы мен чемпионмун деген долбоорун ишке ашырып атабыз. Буйруса май айында ушул Нарын жергесинде өтөт. Ачылыш болот буйруса. Бул негизи системдүү иштер аткарылып жатыш керек да. Бул багытта чын эле айтканда ушул генофондго таасир тийгизгендиктен бул багытта приоритеттүү иш алып берүү кажет деп сиздин иштериңиз боюнча. Анан улуттук физикалык ден соолугунун төмөндөшү экономиканын начарлашында алып келиши мүмкүн экендиги белгилүү. Анан калк арасында массалык спорт жана дене тарбияга тартуу үчүн канча каражат жана убакыт бөлүнгөн? Бул жерде ошол биздин департаменттин бюджети ошол 1 миллиард 747 миллион сомдун ичинде эле бүт жагына жеткизгенге аракет кылып атабыз. Бирок ошол дагы сиз айткандай ошол региондорду өнүктүрүүгө каражат жетишсиз. Азыр ар бир региондордогу булуң бурчундагы жушалардын бюджети азга эсе 150 миңден 900-800 миңге чейин элдин калкына жараша. Ошол себептен азыр ал жакта дагы жакшы өнүктүрүүгө, жакшы деңгээлге жетишкенге биздин бюджетибиз жетишсиздик болуп атат да. Бул спорт жактан ЖМКлардан жана телевиденияда кантип чагылдырылууда да. Эмне чагылдыруулар тынымсыз жана активдүү жүрүшүш кажет да. Ушул жерде иш алып барып атасызбы? Ал жагынан дагы алып барып атабыз. Биздин департаменттин астында өзүбүздүн пресс-центрибиз жок. Ошол себептен мындай биз ар бир дирекциянын, ар бир мектептен ошол усулчулар аркылуу эле чагылдырганга аракет жүргүзүп атабыз да. Алтынбек Аскарович, ушул маселе боюнча сиз дагы карап коюңузчу, эмне себептен биз көбүнчө СМИден чыгарабыз да, туурабы? Именно ушул чагылдыруулар СМИден көп чыгарыш керек. Карим Ремзарович, сиз туура айтасыз. Бул массовый спортту биз күчөтүшүбүз керек. Бул элдин ден соолугу, ошол эле болочоктогу дүйнөлүк чемпиондор. Аны чагылдырууда ошол атайын биз министрлик маданият маалымат спорт министри болгондон маданият тарабына дагы ушул спортту өнүктүрүүгө, ошол жаштарды спортко тартууга жана ден соолукту чоңойтуу үчүн атайын фильмдерди заказ бергенбиз. Бул
5 сериядан жылдан жылга ошол спортсмендин артынан кандай өсүүлөргө, кандай жетишкендиктерге жете турган фильмдер тартылып жатат. Быйыл олимпиаданын жыйынтыгы боюнча ошол олимпиада чыгып ошол кыздарыбыз же балдарыбыз жеңишке жетишкенде ошол күнү фильм көрсөтүлө тургандагыдай уктуп, биздин Кыргызстандагы жаштарыбыз спортко тартылуу үчүн. Ал эми ошол массалык спортту күчөтүү үчүн биз ошол каражат маселелеринен да карап атабыз. Бирок жылдан жылга көбөйдү. Мисалы үчүн 22 жылга караганда 23 жылы 100% каражат 950 миллион сом болчу. Былтыр 1 миллиард 800 миллиондон ашык каражат короду да. Эми баягы Акылбек Үсөнбекович деле сиздердин астыңыздарда айтып атканда бул жак спорт жагына акчаны каражатты аябайбыз деп атат, бирок бюджет кошулган сайын бул дагы көбөйөт. Бул бекитилгени менен жылдын аягында башкача результат болот. Быйыл олимпиада жылы болгондуктан өзгөчө көңүл бөлүнөт. Рахмат. Каражат жакынан чынын айтканда өтө жакшы көрсөткүч болуп атат. Анан телевидение боюнча бизде эми телевидениеда спорт каналы бар. Ал эми могу Бишкектеги же кээ бир областтагы чоң иш-чараларды чагылдырып калып атат. Калгандары репортаж болуп жатат. Биздин Маданият министрлигинде да пресс-служба бар. Ошол аркылуу колдон келишинче чагылдырып жатабыз. Бирок сиз айткандай биз ошол азыр сунуштап жатабыз өзүбүзгө канал ачуу боюнчачы. Биз ошол же Маданият каналын биз өзүбүзгө алуу боюнча да сунуштап жатабыз. Алсак биз ошолордун баардыгын өзүбүзгө ошол спорт, маданиятты жакшы чагылдырат элек. Рахмат. Анан массалык спорт өнүктүрүү үчүн чет элдик тажрыйбалары эмнелерди алдыңар? Айбек Тынчылыкович, ушул мисалы менен айтып коюңузчу. Салыштырма барбы, жокпу? Чет элдик жактардан эчтеке деле ала элекпиз. Биз өзүбүздүн жанакы мен айтып кеткен ошол 2-3 долбоорду ишке ашырып атабыз уже. Ошол менен анан жыйынтыктарды көрөлү деп атабыз да. Чет эл жактан алып көрө элекпиз. Айбек Алтынбекович, Айбек Тынчылыкович, ушул чет элдик тажрыйба сөзсүз алып коюш керек. Сиз ушул тажрыйба карап коюңузчу. Ушул мисал үчүн Великобританияда кандай өтүп атат, анан Германияда кандай немеси өтүп атат, анан Кытайда кандай немеси системдүү алып барып атат. Ушул жактан тажрыйба обязательно албетте алып коюш керек. Хорошо. Туура айтасың. Биз дагы баарын алып туруп, салыштырма кылып туруп, анан жакшы жагын алганга аракет кылабыз.